Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Чүй областында жайгашкан Сокулук районундагы Орок орто мектептин жаштары менен жана ата энелери менен, эже агайлары менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Саламатсыздарбы? Ушул бүгүн жаштарыбызга серепчи болуп келген биздин төрүбүздүн коноктору бар. Сиздерге тааныштырсам, Орок орто мектебинин мүдүрүнүн орун басары тарбия завуч Фарида Бейшенбаева эжебиз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дилмироги адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Ажи Чотонов конокто. Бүгүн биз сиздер менен ушул негизги талкуулай турган тема ушул мектептердеги рекетчилик жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан азыр балдарыбыз жогорку класстагы окуган балдар кичүү класстагы балдарды уруп сабап, айрымдары 50 сом, 100 сомдун айынан айрым биздин жаштарыбыз бул дүйнөдөн узап кеткен учурлар бар. Жана балдар деп эле биз бир жакты карабайбыз. Анткени азыр кыздар ичинде дагы ушул мектептердин ичинде, жалпы Кыргызстандын ичинде рекетчилик өтө күндөн күнгө улам өсүп баратат. Ошон үчүн биз жалпы бүгүн ушул залыбызга ата энелерди да чакырганбыз. Кээде ата энелер айтып келишет, биз балдарыбызды мектепке жөнөттүк, мектеп мугалимдер тарбиялаш керек дейт. Анда урматтуу, мен коноктордон баштасам, бүгүнкү темага сиздердин көз карашыңыздар кандай? Ата эненин тилин албай, өз билемдик кылып, эң башты кылып, бу жерден келип уже бандит болгону бар. Бул жана рекет деген бул бандит деген сөз. Каракчы. Бирөөдүн акчасын тоноп, бирөөдү сабап. Бул деген ошо келечектеги чоң каракчы да. Азыр эле каракчы. Аны азыр дагы бир эме жаман нерсе, азыр кыздар да ошондой болуп бараттыр. Кыздардан каракчы чыгып аттыр. Кыздарды алып барып туалетке барып сабап, акча тоноп ушундай кылган. Анан бул деген ошо жанагындай үйдөгү тарбиянын жетишсиздиги, биздин коомдогу тарбиянын жетишсиздиги деп ойлойм. Анан мисалы мына көп ушундай балдар кыздарды окутпай эле кой кайтартып, кыздарды күйөөгө берип саш керек. Булар биология эмеле сүйология болуп атат. Сүйология, күйология. Күйөө издеп жүрөт. Ошо илгери айтчу эле кыз 14-кө чыкканда кулак мурду кер болот, издегени эр болот деп. Ошо эртең кечке чейин телефондон жигиттерди издеп жүрү, агенттерге кирип. Анда ошондой болсо окубайлы келбейсиңарбы? Күйөөгө чыккыла. Жанагы балдар окубай отургандар катын алга да барып атаңарга жардам бергилет. Кой жайгыла. Элдин башын оорутпай. Мектептеги мугалимдин башын оорутасың, үйдөн ата энеңдин башын оорутасың, эч нерсе окубайсың, эч нерсе билбейсиңер. Сиз айтып атасыз агай, ата энелерди укпайт деп. Биз угабыз. Сиз мына өзүңүз күнөө кылыңыз да. Биздин ата энеңер силерди барып алып бирөөдү тоноп кел деп жүрөбү? Жок, сиз айтып атпайсызбы, ата энелериңер укпайсыңар деп. Может биз угабыз, сиз каяктан билебиз? Аны укканыңар кайсы? Мына сабакка окубайт экенсиңер, мушташасыңар, тонойсуңар. Анан ким өлүп атат? Мына 100 жылына 100 бала аз өлүп атат. Кыргызстанда даже ашып кетет. 100 бала аз өлүп атат. Неге? Анткени бири-бириңерди тоноп, уруп сабап, анан коркутат экенсиңер, алар ата эне айта албай өлүп калат экен. Эми 5 кол тең эмес да агай, туру. Ар кандай адам ар кандай болот. Сиз мындай башкаларга мектепке Эгер балага налог салса, ал бала ата энесине айта албай атса, анан ата энеси күнөөлүү болот ошого. Же баласын келип үйүнө келип айт эмне үчүн акча алып атасың деп кайра ата энесин сабап атпайбы? Мисалы үчүн кээрлери бар да ошондойлорчу. Акчаны эмнеге алып атасың же эмнеге бербей атасың деген. Ал рекеттерди биринчиден ата энелер деш керек. Ата энелер болсо бизге бардык жакшылыктарды каалайт да. Мисалы үчүн баласын кимден бирөөсү күн сайын 100 сомдон алып бар, 200 сомдон алып бар, бирөөнүн баласын багыш керек. Ага ата эне өзү эмес керек. Сиз каяктан билесиз, например, сиздин балаңыз деле азыр бирөө налог салып аткандыр, может бирөө уруп аткандыр, кыйнап аткандыр. Көрбөй жатасызбы? Өзү налог салып аткандыр бирөөгөчү. Ошондой эле болот. Мен атамды тааныйсыңбы? Мен атам мондай, мен монун баласымын. Келе эртең 100 сом алып кел дейсиң. Кайдан билесиз? Мисалы үчүн эртең сен жакшылап сүйлөп бер, атамды мындай, атамды телевизорго чыгат, жакшылап сүйлөп бербесең, эртең сени сабап салам десе болот да. Ушундай болуш да мүмкүнбү? Болот да, бардыгында эле болот да. Мисалы үчүн мен министрдин баласымын, мен депутаттын, жок мен директордун баласымын, сен мага монча алып кел, сен мага эмне кыла аласың дегендер бар да.
Ошондо министрдин балдарына, мүдүрдүн балдарына тийишеби же тийишпейби? Кандай тийишпейт? Мисалы үчүн, Налог салабы? мүдүрдүн балдарына кимдин акысы жетет экен ага? Апасы келип эртең эле аны мектептен чыгарып же башка эмелерди директор менен сүйлөшүп же кандай акча берип деле бүтүрүп коет да. Например, депутат Силерде ошондой болду беле? Биз билбейт экенмин андай болгонун болбогонун, бирок башка школдордо болот. Мисалы үчүн мугалимдер деле балдарды эметип, мисалы үчүн фонд деген бар да, фонд деген бар. Башка мектептерде да бар. Элсейин школада 300 сомдон төлөшөт айына. Негизи кээ бир школаларда бар да, балдар алып келет. Мисалы үчүн кыйынчылык болот, ата-энесинин жумушу жоктур, балким üşүп ачкандыр, үйүндө ал эмени билбейт да, сен чык дейт да, доскага чыгарып алып туруп, кана акча деп урушат да. Бардык биякта мисалы үчүн 20 окуучу болсун, 30 окуучу болсун, ошонун маңдайына баланы тургузуп алып кандай шылым кылышат. Алар деле эске алыш керек да. Мисалы ал деле бир мугалим тараптан рекетирствого кирип атпайбы? Фарид эже, сиздин көз карашыңызга мына окуучуңуз ушундай ойду айтып атасыз. Кандай ойду айтат элеңиз? Биздин мектепте бул коомдук эмелерде андай фонддор чогулганда дагы чечилип, коллектив чечип, педсовет чечип, ата-энелердин чогулуштарында чечилип, ошондой социалдык жактан кыйналып аткан үй бүлөлөрдү биз коргоп, алардан албайбыз. Мисалы үчүн биздин мектепте 3төн 4төн балдар окуган ата-энелерди бошотулат. Ушундай жардамдар болот. Биз ушул бүгүн мектептеги рекетчилик боюнча сүйлөшүп атабыз. Ушул рекетчиликти кантип токтотобуз? Балким кээде ошол бул айтылып аткан сөздүн дагы чындык жагы бар. Анткени ошол фондко алып келебиз деп акчаны алып келеткен дагы рекет балдарга, кыздарга берип, анан орто жолдо чыпы чыккан учурлар да бар. Анда жаштардын оюн уксак. Кээ бир ата-энелер өз балдарын обеспечивать эте албай калат. Анан акчалар жок болуп атканда, бала деген башкаларды көрүп аткандай ал тиги жаңы телефон алса, мен да ушундай алгым келет деп, колунда акчасы жок болот. Бирөө бир нерсе жеп атса, мен да ушундай жейм дейт, колунда акчасы жок. Эмне кылат? Ушундай рекетирство барат, балдарды сабайт, акча эметет. Үйдө ата-энесинен да кетет да, обеспечивать эте албайт балдарын. Көп балалар деле кыйналат азыр, жашоо кыйын дегендей. Раз мектепте окуп атканда акчаны төлөш керек фонддукун, менин оюмча. Окудуң, ушу сага знания берип атат, ушу мектепти басып жүрөсүң, кир кылып атасың, тазалайсың. Акчаны бериш керек да анда деген, анан ал рекетирство деле кирбейт да, туурабы? Мисалы, жанагы силер ошол туалетте болуп аткан, ошол мектептин аркасында, башка жактарда болуп аткан рекетчиликтерди силер көрүп, эже агайга же ата-энелерге айтсаңар болобу? Эми аны айтсак, билип калса, мындайлар бар десе, мына сен айттың деп туруп анан кайра келип сабап кетиши мүмкүн. Даже мына бир жума акырын тихо болот, экинчи жума, үчүнчү жума кайра башталат да, ал деген эмне айтасың тырын депчи. Анан сабаганда деле ал өзүнүн баланын мээсинен кетет, значит баланын психический расстройстволору бар. Мисалы үчүн эметип башкы ролдо акча ойногону менен акчадан эмес, андай өзүнүн авторитетинен болот да. Мисалы үчүн өздөрү мен кыйынмын деп эле ар бирин сабай берип, экинчи сабай берип атса, эмнеге ушуга налог салганда мен аны сабай албайм деп айтат да. Ал эми мисалы үчүн ачка болсо, мейли ачка эмес, бирок акчасы кем карчысы жок болсо, анан кийин авторитет эмес, үй бүлөдөгү жетишпектиктен. Ар бир үй бирдей жашабайт да, бир кээде жашайт. Министрдин баласы деле налог салып атпайбы? Анын үйүндө эчтекеси жокпу? Же эчтекеси жокпу? Министрдин баласы салды. Министрдин баласы салганды. Мисалы үчүн бар да, мисалы үчүн сен эме Же сага салдыбы ошо министрдин баласы? Салсачы? Же салса сен эмне кыласың? Айтып барасың эже агайларга, же айтпай үнчүп эмнеге айтып барат экен? Анын атасы министр да. Сен өзүң эмне кылып атасың? Анын атасы министр да. Айтпайм деп. Коркунуч болот да, азыр деген мен айтып барсам, ушул деген мейли ошо баланы налог салды, ошону милицияга алып кетет. Анын достору бар да айтат, сен менин братымды эметип бардың, азыр мен сени өлтүрөм деп туруп коркушат. Балдар ошондон коркушат да. Коркутабы? Коркутушу мүмкүн. Эми биздин мектепте андай болбогон, Кудай сактасын, бирок ошондой болот да, психология ошондой. Эмнеге эже агайга, ата-энеңерге айтпайсыңар? Ошондон айтып атпайбы, азыр коркосуң да. Азыр сен Балдардан коркосуңарбы? жок, бизде мага кыла элек, Кудай сактасын, кыла элек пока. Кудай кылбай деле койсун, бирок менин оюмча ушундай болот да. Азыр деген, например, бир бала налог салды, апасына айтып барат, апасы деген аны милицияга каматат, анын достору топтолуп келип туруп, сен ушуну кылдың, эми сени өлтүрөбүз деп аны коркутушат. Азыркы кинолордо дагы жаман кинолор чыгып атат, монтип бузулган кыздарды көргөзүп, мушташканды. Аны балдар көрөт, аны мына ушундай кылса болот турбайбы деп эле ушулардын эмесинен кетет. Берди. Таасир бериши мүмкүн, Да, конечно, любой бала эмнени көрсө көрүп аткан бала ошол рекет салганды көрдү да, анын аягында өлүп
өлүм менен бүтүп атканын же жакшылык менен же жамандык менен бүтүп атканын көргөн жок. Именно рекет салып келе 5 сом дегенди көрдү да өчүрүп алып кетип калдыбы. Эртең эшикке чыгып ошо келе 5 сом деп андан акча албаш керекпи? Ал кинолордун аркасында деле ушу балдар жаман болсун деп тартпайт да турабы? Алардын артына рекет турса эмнеге алып барат экен? Алар болсо рекет саны мисалы үчүн муунут берип коет атасыңар, бирөө венасын кесип коет, любой нерсе барат да. Алар деген манипулейт, азыр менден өзүм крутой сезсе, мени кыздар карайт, мен өзүнчө эметип жүрөм дейт, ошондо да. Балдар ошон үчүн кылат. Сен азыр кинону көрүп алып, эмне кылып атасың? Бар жок кинодо ошентип рекет кылгандарды всегда девушкалар толтура жүрөт. Биздин балдар да ушинтип ойлошот, анан ошондой кылсын. Акча салган балдарды караганчы. Акыл кыздар да күнөөлүү анда. Мештеген кыздар деле бар да. Силер кыздар анда бандиттерди жакшы көрөсүңөр ба? Жок, мен жакшы көрбөйм. Мен мештеген кыздар бар да, чын ошентип кылган. Алар аз эмеспи биш? Ушу анонимканын артынан биздин мектептеги жамандыктардын баары чыгып, анан акырын азыр баары тихо болду, потому что учительдер вот они это придумали ушул эменчи анонимканы, чтобы корккондор өзү жазсын, атын жазбай эле. Ушул жакшы го анонимка. Атын жазбай эле. Дагы бир жакшылык макен. Мээрим айтканы туура болду, анан дагы бир эме өзүнүн авторитетин бузуш керек да. Мен азыр ушул учительдин кызымын, мен ушинте алам деген эмени стереотиптерди дагы бузуш керек да. Ошол мээрим айткан, анан мен айткан сөздөрүм менен эметсе болушу мүмкүн. Биздин мектепте мына азыр андай эчтекелер жок. Мурунку жылы анонимка турат болчу, азыр андай эчтеке жок. Урматтуу теле көрүүчүлөр, угармандар, бүгүн сиздер менен биз ушул мектептеги рекетчилик жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анда эже агайлар, атиндер кандай кошумчаңар бар? Мына азыр кыздар, балдар өзүнүн оюн айтып атат. Урматтуу коноктор, дагы канткенде бөгөт кое алабыз. Мен ошо ойлоп атам да, бу жерде эң эменин баары, проблеманын баары булар сабак окубайт экен. Ошо мен айттым, биология мейли, сиология менен киология болот. Ошон үчүн ушундай болот да, эгерде булар окуза, андай болмок эмес да. Булар окубайт, бу жерде сумка алып келет, кайра сумканы көтөрүп барат үйүнө, болду. Эгер жаман окугандар менен, эки окугандар, сабак окугандар менен кино көргөндөр эле налог салса, жакшы окуган балдар деле налог салгандар бар да арасында. Аларганчы? Эмне дейсиздер? Биздин мектепте чындыгында окуучулар ушундай болуп бөлүнүшөт, жакшы окугандар, анан жаман окугандар деп. Жакшы окуган балдарды мен карап баарыбыз эле байкап жүрөбүз. Көпчүлүк учурларда алардын убактысы жок рекетчилик кылганга. Алар сабактан шашышып, коомдук жумуштарды берсең дагы, эже мен тияка курска барат элем, английскийге барат элем, балдар болсом күрөшкө барат элем, тияка барат элем дешип, өздөрүнүн убакыттары жок. Мен көбүнчө мына өзүмдүн иш тажрыйбамда байкап жүрөм, бул убактысы бош балдар, курстарга барбаган балдар. Андан кийин жакшы окуган бала деле мынтип коюш керек да. Дос, эртең мага бир бала акчаны бермек, ошону алып койчу, анан эртең мага мектептен бересиң дейт да. Десе деле болот да. Анан башкасы бар, дос же болсо жанындагы тиги башкача братуха, братандар бар, чогултуп коет да, анычы. Анан алып келип алып берип коет. Мен мисалы үчүн рекетчилик боюнча былтыр аябай катуу иш жүргүздүк да. Кыздардын арасындагы рекеттерди кармадык. Өзүңөр күбө болдуңар го былтыр, Система дегендин бетин ачпадыкпы? Алардын 5-класстан баштайт экен дагы, аягы биздин 9-класстын кыздары чыгышты, Системанын башында турган кыздарды кармап, алардын ата-энелерин чакырып, чогултуп, ушундай жолугушууларды өткөрүп, аягында окуудан чыгарылууга чейин жетиштик да. Анан сен мондан акча чогултасың, мондан акча чогултпайсың. Мо бербесе эртең барып бетин көгөртүп кетебиз же жалпы айтып кетебиз деген да. Биз буну ошол анонимный сочиненияларды жазып, каттарды жазып, ошонун аягында тап чыктык да. Ошо анонимный сочиненияларды ар бир мектепте колдонсо дейм да. Анан могу мамлекетте да кандайдыр бир могу министерствода жок, жогорку жакта ушундай анонимный письмолорго жанагындай эмне үчүн баштары жетпейт дейм да. Ошону мамлекетке кандайдыр башка түрүндө эле ачып туруп, ар бир студенттер, окуучуларга салдыртып мектеп боюнча. Же болбосо анын баарын текшергенге убактым жок десе деле бир нерсе чара колдош керек да. Жакшы, жаштар сүйлөсүн, анда жаштардын оюн уксак. Саламатсыңар урматтуу окуучулар, ата-энелер. Албетте рекетчилик былтыр аябай өнүп кеткен. Эми эле мына рекетчиликти токтот деп эркектер токтосо эми кыздар да башталыптыр да. Кыздарда рекетчилик аябай баштаптыр. Кыздарда азыр мындай система болуп калыптыр да. Кыздар бирин-бирин братан, братишка деп ушундай система менен жүрүп калыптыр да. Же ошол модага айланып кеттиби, же кыздардын өзүнүн ушундай эң баштыктан ушундай система болуп атабы, же ата-эне күнөөлүү? Рахмат. Ошол кайсыл кыздар, кайсыл мектептерде мындай фактылар барбы? Мен могу мектептин кыздары тиги кыздарын деп айта албайм. Баяда эмеден маршруткада кетип баратсам, эки кыз бирин-бирин айтат да, братан, эшикти жаба келчи депчи.
Жаман көрүнүш, кызга жаман көрүнүш. Эркектер ошентип, эй сиңдим эшикти жап десе, жаман көрмөктө турабы? Ошол сыяктуу эле кыздар да жаман болуп кетти. Анан не демекчиң? Биринчиден ата-эне күнөөлүү да. Мисалы уядан учканда, уядан нени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Ата-эне деле баласын кичинекейинен бул арам нерсе, бул жакшы нерсе деп тарбияласа, баласы ошо менен өсөт. Ата-энеси бул чаппа, бул переходный возраст, мындай дей берсе, бала ошого көмүп калат да. Ошол себептен мен биринчи ушундай рекетчилик нерсем барын ата-энеден, анан мугалимден күнөөлмөкмүн. Рахмат. Урматтуу ата энелер, урматтуу эже агайлар, бул жигит көбүнчө сиздерге басымды коюп атат. Ушул ойго ким кошуласыздарбы? Мен ушуга каршы элем. Ата-эне деген эч убакта баласына жаман тилебейт да. Баласына жаман тилебейт, ал кичинекейинен баласын жакшы кылып чоңойтот. Анан бала деген баягы корккондон айтпайт да ошонучу. Анан баягы бул балдарда менин убагымда деле болгон андайчы, мен окуп жүргөн кезде балдарда 2001-жылы бүткөм мен. Ошондо 99-2000 жылдары мен 9-10 класс окуп жүргөндө балдарда болчу мындайчы. Рекетчилик деген болгон. А кыздарда жок болчу. Ошондо балдар деген тиги класстан, мисалы үчүн 10 класстан 9 класска рекетке салганда, сен айтсаң, эркек эмессиң деп айтышкан да. Ошондон балдар коркуп, айтчу эмес ошо рекетчиликти. Кайсы мектепти бүттүңүз эле? Мен Ысык көлдөн Мамакеев орто мектебинен бүтүргөм, Ак Суу районундагы. Ошондо эле болчу. Айылдарда деле бар. Азыр кыздарда көбөйдү ушулчу. Бирок ошол ата-энелер балдарын контролдобогон ата-энелер да бар. Эртең менен саат 6-да 4-тө туруп кетишип базарга кетишет. Ошол боюнча балдар уктап калган кезде келишет. Андан кийин Россиялап, Казакстанда жүрүшөт, чет мамлекеттерде жүрүшөт. Мына ошолордун балдарынан да ушундайлар көп жолугуп атат бизгечи. Биз иш тажрыйбасы Чын эле бул эже туура айтат, чын эле. Биринчи ата-эне күнөөлүү. Эже сизге суроо берейин да. Мисалы такыя кийген молдонун баласы рекетчилик кылып көчөдө арак ичкенин көрдүңүз беле? Молдонун баласы. Молдонун баласы деле кылат. Кылат андайды, мен көрүп эле жүргөм да. Молдонун баласы деле кылат, мындайдын баласы деле кылат аны. Ата-энеге бирок айтпайт, ата-энеси билбейт. Кандай жүрөсүң сабакта? Жакшы жүрөм. Жакшы окуп атам дейт. Үйгө эч убакта айтып келбейт андайларды. Демек айтпай эле жасай берет экен да? Айтпай эле жасай берет. Анткени ата-энеге айткандан коркот. Ата-энеге айтканда ата-эне урушат да. Эмнеге сен мындайга кыласың, мындайга барбагын да деп ата-эне түшүндүрсө деле, ооба жок мама, эч жака андай кылбайм, антпейм деп коюп эле ошону жасай беришет балдар. Мен эже сиздин эмеңизге, аябай сөзүңүзгө каршымын. Биздин ата-энебиз кичинекейибизден бери бизде бул нерсе жаман, урдасаң жаман иш, бул жакшы, бул арак жаман иш, тамеки жаман иш деп кичинекейибизден бери ошол сөздү айтканда, эми ошол сөз бизге, ошодон бери айтылган сөз бизге тийген. Азыр кээ бир ата-энелер антип айтпайт. Мисалы азыр ата-энелер мен көп айткандан уга элекмин. Азыр мисалы кичинекей кызын же баласын чап койсоң, буну чаппа. Азыр переходный возрастта, болбосо бул барып туруп азын өлүп алат деген ойдо болуп калды да. Ата-эне баласын кандай кадимкидей строго кармаса, баласы андай кылбайт деп ойлойм да. Эмес, ата-энесин ичпе, чекпе деп айтканы менен бар. Мо тамеки зыян экен деп коюп, өздөрү чыгып атканда, бул зыян эмес турбайбы деп барат да баласычы. Жакшы, мисалчы, мен сага аябай каршымын, Мейли ата-энең айтты да, мисалы ата-энең айтса, анда ошо балдардын, ошо укпаган балдардын мээси жок го дейм, ата-энесин укпаган, ата-энесин сыйлаган балдар го дейм. Ата-энесин сыйласа андай жолго барбак эмес. Сыйлайт да, мисалы ата-энесин сыйлайт да, мисалы үчүн, эртең мектепти бүтүп атабыз же, башка нерсени бүтүп атабыз же, эртең майрам болду дейле, бас тияка бияка дейле, сүйлөп барып кыйнап деле ичирип коюшмак. Алар мисалы үчүн ата-энесин миң сыйлап атат да, ичпеңге аракет кылат да, жанында бар досторун баарын эметип, досуңду көрсөтчү, сен ким экениңди айтып берейин деген сөз бар да. Мен сага бир суроо берип кетейин. Мисалы угуп турсаң мени, бияка сүйлөсөң, бир сөз айтайын да. Кыздын рекетчилиги анан кийин братишка деген кыздын жакшы көрүнүшпү? Эмне үчүн жакшы көрүнүш болуш керек? Андайларды болбош керек да. Мисалы үчүн эметип, братуха эртең акча алып келе, эметип, кыздардын бири-бирине братуха серден үйрөнүп атат да. Туурабы? Мисалы үчүн ойлоду да, булдар өзүнөн кичи балдарды, братуха десе, братан десе деле, бул балдарга жакшы экен да, эмне кыздарга жаманбы? Мисалы сен айттың, рахмат, сен айттың, ошонун баарын балдардан үйрөндүңөр деп. Эртең балдар келип туруп, жылаңач деп силер деле ошол сөздү колдоно берткенсиңер да. Сен эмнеге айтасыңар? Биринчи өзүңөрдү тыйгыла да, биринчи. Мына Фарида же айтып кетти, ата-энелер деген Россияга кетип атышат, Казакстанга кетип атышат, ушу эметкени. Алар ал жака кеткен ким виноват? Балдар эмес, ата-эне өзү эмес да, чынбы? Ошо баланы кийинтип мектепке окуган обеспечивать эткиси келет да, чынбы? Андан дейин өздөрү виноват эмес да, чынбы? Андан тиги өйдөдөн башташ керек да. Аларга иш обеспечивать этпесин, Кыргызстан 8 сааттык ушуну балдарын карап турган болот. Дагы жакшы, урматтуу жаштар, дагы кыздардын ичинде бир рекетчилик боюнча бир маселе бар. Ошол жигиттерди талашып,
класс болуп, балки мектеп болуп мушташкан учурлар да бар. Буга силердин көз карашыңар кандай? Эми ошонун айынан айрымдардын өмүрү кыйылууда. Эми эжелердин оюн уксак. Саламатсыздарбы, мен ушу мектепте биология сабагынан мугалим болуп иштейм. Бул жерден мен ата-энелер туура эмес тарбия берет балдарга, ана мугалимдер туура эмес тарбия берет балдарга дегенге каршымын. Ата-энелер деле балам жаман болсун деп ойлобойт. Мугалимдер деле ушу бала жаман болсун дебейт, ушу мектептен жакшынакай учуп чыксын дейбиз. Бирок бу жерде мынакей баары турмуш шартына байланыштуу, ата-энелер деле балдары менен чогуу боло албай жатышат. Бирок ошолор эмне себептен ошол жакта жүрөт? Ошо балдарыма оокат болсун, нан болсун, кичине кийим болсун деп кетип атышат. Ошону деле балдар туура түшүнүш керек. Бу жерде күнөөнүн баары мугалимдерде эмес, ата-энеде эмес, балада. Биз менин классымда 32 окуучу бар, 32 окуучуга бирдей мамиле кылам. Анан кийин сен жакшы окуп атасың, сен жаман окуп атасың. Сен атаң бар, сен атаң жок деп такыр бөлбөйм. Атасы жокко деле бирдей мамиле, атасы барга деле бирдей мамиле. Бирок ошонун ичинде ошол атасы жок бала жакшы окуп, атасы бар бала Россиядан доллар салган бала тескери жүрүп кеткен күндөрү болуп атат. Эми бу жерде балдардын өзүнүн да ички дүйнөсү, баягы адам өзү кандай болот? Ички дүйнөсү түз болуш керек, ички дүйнөсү таза болуш керек. Бу жерде ата-энеде күнөө эмес, мектепте күнөө эмес. Сен рекет болуп кел, мага нан таап кел деп ата-эне айтпайт. Сен барып фонд деп атабыз мынакей. Бар фондду тетиги баланы уруп тур, тетиги баладан алып келип тур, мага фонд таап келип бер деп деле мугалимдер айтпайт. Колуңан келсе алып кел, колуңан келбей калса алып келбей деле калган күндөр болуп атат. Ал бу жерге фондко деле баса көктөп, ата-энеге деле баса көктөгөнүн кереги жок. Баланын өзүнүн дээринен деп ойлойм мен. Жакшы бала, ар дайым жакшы ойдон калат. Ошол жакшы бала жакшы окуйт, ошо тилеги деле жакшы. Анан жана рекет балдар деле ал тапкан тыйынын ошол фондко деле төлөп, тиги буга деле төлөбөйт. Ошону деле ары бери жаман ишке жумшап, жанагы туура эмес иштерге барып, туура эмес жактарга жумшап койгон үчүн болуп атат. Ал тыйын үйгө да барбайт, мектепке деле келбейт. Ал баланын өзүнөн зависит этет, баланын өзүнөн. Сиз айтасыздар, биз баарыбыз эле жакшы тарбиялап атабыз, баарыбыз эле жакшы калып атабыз, бирок күндөн күнгө күчөп баратат да бандитизм. Бул чынында бандитизм. Күчөп баратат. Мына өткөндө эле жана министр чыгып айтты, мына 100га жакын болуп калды. 8 айдын ичинде 90 бала аз өлдү дейт да. Эмне үчүн биз жакшы тарбияласак, эмне үчүн аз өлүп атат булар? Эми биз аны асыл өл деп түртүп аткан жокпуз да. Жашоо жакшынакай эле, мына кийимдердин баары бүтүн, кийим жакшы, тамак жакшы, баары жакшы. Ооба, эмне үчүн аз өлүп атат анан булар? Кана силердин тарбия жакшы. Бир гана баланын өзүн күнөөлөйм. Эмне үчүн балдардын баары асыл өлүп калбайт? Именно бир бала, баягы бир тентек бала ошол асыл өлөт. Андай асыл өлөт экен, тиги бала деле, бул бала деле асыл өлө бербейт беле? Өлбөйт. Адамдын, баланын ар ким өзүнөн. Керек болсо ошо детдомдо өскөн бала дагы жакшынакай окуп. Союздун убагында мындай болгон эмес. Ушунча массалык түрдө жылына 100 киши аз өлүп атканда бул чоң нерсе да, туурабы? 10 жылда 1000 киши аз өлүп калат бала. Бул эч кандай жумуш кылбаса, буну эч ким жумуш кыл деп кыйнабаса, келип алып аз өлүп атса. Союз убагында биз деген өзүбүз мынакей, биз союз убагынын балдарыбыз, союз убагында биз деген 1 мүнөт убактыбыз бош бес болчу. Мектептен 2де барчыбыз, 2ден үйгө барып жанталашып окат кылчыбыз. Азыркыларды эмне? Азыр компьютерный система, инновационная технология дейт. Бүт баары соткада, сабакта соткада, катышта соткада, письмодо соткада. Илгери биз жигитибизге кат жазыш үчүн салам кат жазчыбыз 1 саат отуруп алып. Азыр буяк менен гана жөнөтүп коюп атат. Бүт все технология здесь, коомдо бүт өзгөрүш болуп, бүт баары запытты туурап, ошолордун арты менен жетишебиз отуруп, жетишпей эле келе атабыз, жетишип өтүп кетип атабыз, ошо экөөнүн бирөөсү болуп атат. Мен сөзүңүзгө кошулбайм эже, чын эле. Ошон бүт азыркы ата-энелердин тарбиясы төмөн түшүп кеткен эже. Биздин мен мам кичинекейимде мынчы да, жакшы окусаң, жакшы жүрсөң мен сага сотка алып берем, же жакшы окусаң мен сага тетрад алып берем, кийим алып берем деп тарбиялачы. Азыркы ата-энелер аны тарбиялабайт. А сотка алып берет, тигин алып берет, анан балдар эмне? Ошого көнүп алат да. Көңүлү башка, мисалы, сиз барып балаңызга жакшы окусаң сотка алып бербейм, же мындай кылайын, тигиндей кылам десеңиз, балаңыз ошого аракет кылат, жакшы окуп, жакшы жүрөт. Анан ата-энелердин баары эле ошондой жолго. Балким азыр мисалы сотка алып берип атат, анан ошол соткаларды рекеттер алып кетип атат да. Анан улам кайра алып берип атып, бунун да кадыр баркы кетип ошо ата-энелер күнөөлүү да, ата-энелер алып бербесе мындай болбойт болчу. Ата-энелер аз мен ата-энелерин жакшы тарбия берет деп айта албайм. Аз көп ата-энелердин биринчиден ыйманы жок, анан өзүндөрүнүн адеп акылак жок да, ошол себептен аз кээ бирлер ата-энелер тарбияны деле билбейт, тарбияны бергенди деле билбейт. Урматтуу ата-энелер, эже агайлар, буга силердин жообуңар кандай?
Эми ата-эненин таптакыр балага мамилеси жок, ата-эне таптакыр тарбия кылбай койду дегенен таптакыр мен алысмын. Кайсы эне, кайсы ата балам жаман болсун дейт. Андайдан таптакыр алысмын мен. Эми ата-энелер кызматына байланыштуу, жашоо шартына байланыштуу контролдобой калды деген сөзгө мен макулмун. Контролдолбой атат убагында. Келдиңби, кеттиңби, дневникти карап, баланча саатта окуйсуң, баланча саатта эмне келген жоксуң. Сен балам, мен келгенде кызым үйдү шыпырып кой, тамак жасап кой, тигини кылып кой, муну кылып кой деп өзү менен көрүшпөсө да ошону кат аркылуу жазып кетсе, ошону ата-эне жазып кетсе, бала ошону кылмак. Эми ошо контрол болбой калат. Контрол. Себеп контрол эмне болбой калат? Баягы эле кем дүнөөнүн айынан болбой атат. Баягы базарда иштеген кишилер кечинде келип, чарчап калат. Баласы бирдеме кылып койду, ошону ичип жеп жатып калмай оокат эле болуп атат. Бүт баарына коом күнөөлүү бизде, коом. Вообще бүт баарына чиновниктер гана күнөөлүү. Эже кой турсаңыз, сиздин сөзүңүзгө кошулган. Азыр кээ бир ата-энелер кечиндечи, мисалы, кечинде телевизор көрүп атканда, мисалы, уятты кино же эме болуп калса, балдар менен кошо чогуу көрөт да. Азыр ата-энелер айтпай калды, бул балам бул жаман кино көрбө деп. Ата-энелер чогуу көргөн учурларды кездештирем, жана видеолордон да көргөм да ошондой эмелерди. Эми бүт кайсы каналга койсок эле ошо болсо да кайсы каналды көрөлү. Манасты эле көрөбүз, башка эчтекени көрбөйбүз. Манасты көрсөк тиги агайды көрөбүз, болду. Жаштардын оюн уксак, Азыр баары ошо ата-эне күнөөлүү деп атпайбы? Ата-энелер деле бир чети күнөөлүү да. Эмне үчүн дегенде, жумуштан келгенде балдарына мындай толук тарбия бере албайт. Бирок ал жумуштан кеч келгенде де мамлекет толук түрдө адамдарды камсыздай албайт. Ошон үчүн ошо өзүнүн балдарын толук түрдө камсыздап бүт алып бере турганга ата-эне күн-түн иштегенге аракет кылат. Ал эми ошол эле балдар айтып атпайбы, телефондор азыркы учурда ар бир окуучу эле мектепке келгенде көбүнчөсү эле ушундай. Одноклассники мындай жазып коюптур, бул мындай статус коюп коюптур деп баары эле сүйлөшөт. Ал сабакты мындай ойлоп сүйлөдүгөн жок да. Ал эми айтып атпайсызбы сиз ар бир ата-эне баласына бүт азыркы чыккан мындай жаңы аппаратураларды алып берип атат деп. Азыр алып бербей койсо да кээинки окуучулар таарынганы бар. Кээинки балдар мисалы үчүн эне атасын коркутат. Азыр асылып ойлоп атат атпайбы? Мындайлар көп болот. Кээинки балдар мисалы үчүн мектепке келгенде эки кыздын ортосунда уруш болсо, ал бирөөсү катуу сүйлөп койсо, мисалы үчүн бирөөсү сөз көтөрө албай турган болсо, барып асылып калып атат. Кээинкилер болсо мындай без причин деле сөз көтөрө албай же. Мындай болуп атат да. Азыр интернет баракчаларында карасаңар, ошол баягы жигит талашып, кыздар мисалы группа тайпа болуп, мектеп болуп мушташып атат. Буга сенин көз карашың кандай? Анан ошол кыздардын, ошол рекет болуп жүргөн кыздарга эмне деп айтат элең? Бул жанагы кыздар менен топтоо балдар талашуу деп атпайсызбы? Ошол эми жигитти талашуу эмне деген эме дейм, ошол жигит менен талашып, ошол жигит менен өмүр бою жашамак беле. Андан кийинкинде жашоосун ойлошсо болот да. Ал мен ошо бир жигитти талаштырып, бул көп нерсеге чет. Бул бир мектепте болгон, эки кыз ошо бир баланы башка мектептин бир баласын талашып, экөө урушкан. Алардын видеолору же интернеттерге чыгып, газеталарга чыгып, бул экөө уят эле болгон да. Ал эми азыр ошо бала менен экөөнүн бирөө сүйлөшүп жүрөбү? Сүйлөшкөн жок. Ошол бала ошо эки кызды карамак беле ошондон кийин. Ошол кызды баланы талашып урушкан кыздар өздөрү жинди да. Эмне үчүн деме? Кыргызстанда же бир башка мамлекетте, ошо бир мамлекетте ушунча жалаң кыздар калып, анан бир эле жалгыз бир эле бала калгансып, ошо баланы эле баары тытып талашып өлүп жатып калыш керек да. Андай болбойт да. Балдар тоо эле жатпайбы? Тияка барсаң андан сонусу бар, андан барсаң андан сонусу бар. Анан кийин андан ошо сонун бала бар экен деп бир шак басып буну сүйүп калып, дагы өрөнүп, дагы барып сүйүп калбай эле бир нормальный бала менен эле жүрө бербей. Анан тиги мен муну жакшы көрүп койдум. Жок, тиги барат экен. Азыр мен аны көрсөтөм, кимдин чоң экенин, кимдин кичи экенин деп ар бир аны тытмалап жатып калган туура эмес да, туурабы? Сен ошол бала талашып көрдүң беле? Эмнеге талашат экен? Керек болсо балдар өздөрү чуркасын, керек болсо. Кыздар эмне талаш, жиндиби? Андай илгерки убактарда андай болгон эмес. Кыз деген өздөрүнүн эме авторитетин көтөрүшкөн, авторитеттесил. Мен деле көкүрөнү эметип асманга чоюп калган эмес. Тиги өздөрүнүн достоинстволору, өздөрүнүн тарбиясын сакташ экен да. Даже мурунку убакта болсо балдарга даже мен сени сүйөм эмесли, мен сени жактырып калдым деп да жазуу же ал баланы карап эметип сүйүү темасына бир сөз айтуу да ал кезде бир уят болчу да. Андай эмелерди Биздин артыбыздан чуркап эле жүрбөйсүңөрбү? Кыздар өзүңөр чалып, сүйүп калдым, эмне кылышын билбей деп, номерин ала албай, кыйналып артыбыздан. Ушинтип өздөрү чуркап жүрүшөт. Гөлүң Балдар күнөөлүү. Айтсыздар. Кыздар деле күнөөлүү. Кантип? кыздарга көзүңөрдү бир эмес 3-4 жолу кысып кетип барат. Ким эле талашпасын. Сен карап атандай. Мен эмне карайм? Сен өзүңө чуркап атпайсың, туурабы? Кыздар чуркагандар көп анткени, туурабы? Чын айтканда. Мен чуркадым деп атамбы? Сен эле айта алам, мен шаардагы кыздарда. Шаардагы кыздар. Шаардагы кыздарга келип калдыңарбы? Айылдан келген кыздар деле ошондо отпайбы? Демек ошол баягы баланын жакшы
бала ошол баягы кандай силердин же мыкты жагып калгандамы же болбосо кандай ошол мектептин президенти болсо ошентип чуркайсыңарбы же ошол кандай кыздардын максаты кандай ошол баягы талашып урушуп? Менимче деген президент болобу андайбы андан зависит этпейт. Бала өзүн баладай алып жүрсө жагат. Андан кийин деген кыздар деле ошо мужикти жакшы көрөм дешет. Токтоп турсаң, мужикти жакшы көрөм деп эметишет да. Анан эмнеге кыз деген өзүн кыз кылып кармай албайт? Азыр бар могул жерде делечи айтып кетерин. Силер деген өзүңөрдүн достоинствоңарды терять этип атасыңар да, бар болуп деген чач ташып, бир жагыңар лысый кылып жүрөсүңөр. Это что за тупость такая? Силер деген өзүңөрдүн мындай достоинствоңарды жоготуп атасыңар. Сен ошо мушташкан бала сен карабай дагы коет. Мен каршымдагы кимсен ким көрдүң чачтарын кырып кыйналып жүргөндөрүн айтчы. Андай учурдан көп эле жерде кездешет да. Мындай кыздар бири-биринен бала талашып урушкандарчы, ал туура кыздар күнөөлүү. Эмне үчүн ошол баланы андан башка эмне бала жок калыптырбы? Силер балдар эмне үчүн ошо билесиңер? Акча үчүн жүрөсүңөр силер. Акча үчүн жүрөсүңөр силер. Акча үчүн эмес. Ал адамдын может ал чын ошо душасы жагат ал адамгачы. Ал акча үчүн эле зависит этпейт анычы. Акча үчүн эмес. Сен бир бала менен чын жүрөгүң менен жүрүп көрдүңбү? Акча үчүн жүрүп атасың сен. Акча үчүн сен кай? Баланы өзүн жанын багыш үчүн ошондо анын акча үчүн жүрөт. Ойлосоң Айдар, аябай кедей бала да. Анан мен аны жактырып калдым. Бул акча үчүн эмес да. Анын жүрөгүн жактырдым, анын душасын, ал ыйманын. Аны кайдан билесиң? Ал кедей болсо мен аны жактырып калдым. Мен ага тием деле демекмин. Себеби анын жүрөгү, ыйманы таза болот. Ал байлыктан зависит этпейт ал. Үйү жок болсо, эчтеке жок. Эми урматтуу достор, биздин убактыбыз азайып баратат. Эми бүгүнкү биздин ошол темабыздын аягына жыйынтыктасак, ушул мектептеги рекетчиликти канткенде токтотобуз. Силерге кимдер жардам бериш керек? Жана ошондой эле мынакей азыр силер өзүңөр айтып атасыңар, ушул кыздар жигиттерди талашып мушташат экенсиңер. Бул маселени токтотсок болобу же болбосо кимдер токтотот? Ошону эми жыйынтыктап айтсак кандай эми? Бул рекет жасаса токтойт эми, жоюлуп баратып. Биздин мектептен, например, токтоп келип атат бул уже. Кыздардыкы да, балдардыкы да. Канча пайыз токтоду? 100% почти уже. 90% десе болот да, токтоп баратат. 90, Ооба. Токтогонуна чынында деле директор, завучтарга деле рахмат. Себеби булар катуу кармап атат да. Мындайча айтканда, эгер бул токтобой же бул катуу бир жаман нерсе кылса, ага бир өзүнчө наказание берет да. Мисалга кармап ага жазылат, же үйдөгү ата-энелерге сөз тийет, анан кийин ал бала ошо ата-энеме сөз тийбеш үчүн же дагы башка жаман сөздөрдү укпаш үчүн ошону токтотконго да аракет кылат да. Ал эми башка мектепте бар, могу завуч, мугалимдер вообще көңүл бурбайт да аларгачы, каалагандай кылсын деп коет. Алар ошолор көбөйүп кетет да. Анан ошондон аркылуу булам көбөйүп баштайт. Биринчиден айтканым, биздин мектепте жана система рекетурса деген жок. Анткени биздин кыздар убагында бар деп атат го досторум. Жок, булар жок андай азыр. Андай жок, ал болчу. Кыздардын өздөрүнө болушу мүмкүн, а балдарда жок деп айтам да, анткени өзүм ишенем да. Балдарда жок азыр андайчы. Биз баарыбыз бирибизди сыйлайбыз да. Сыйлап жакшы жүрөбүз. Анткени акыркы күндөр биздин мектебибизде жакшы болуп ынтымактуу болуп атабыз. Ушинтип бизди эжелер жакшы карап, ата-энелер жакшы урматтап бизди сыйлап атат. Биз ошо ата-энени урматтап сыйлайсыңарбы? Ата-эне, эже-агайлар силерди урматтайт. Биринчиден ата-энени урматтайбыз, сыйлайбыз. Кантип сыйлайсыңар? Рекетчилик кылып. Рекетчиликтен жокпуз, Кудайга шүгүр. Биз